Эми бүгүн биздин программа боюнча 5 моделине дагы да кенен киришебиз. 2024 жылдын 4 декабрынан тартып STEM предметтеринин мугалимдери кеңири масштабтагы квалификацияны жогорулатуу курстарынын 3-этабы башталганына байланыштуу жерлерде атайын STEM мугалимдери, илим багытындагы мугалимдерге, тактап айтканда химия, биология, физика жана география предметтерин окуткан мугалимдерге атайын 4 күндүк курстар өтүлүүдө. Окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу болуп атат. Демек бүгүн биз 4 күндүн ичинде ошол табигый илимий сабаттуулукту кантип жогорулатабыз? Курстар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу республиканын педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан өткөрүлүүдө. Бизге ушул тренер кызыбыз Айгүл Исамидин кызы кызыктуу сабактарды, кызыктуу практикалык иштер менен кошо сабак берип келе жатат. Бул тренингде 30дан ашык мугалим билим алып атабыз. Биздин ушул билим алып аткан мугалимдердин кызыгуусу да аябай жакшы болуп атат. Себеби биз бул 12 жылдык билим берүүдө биз деле мугалимдер ойлонуп атканбыз, кыйналып калышыбыз мүмкүн эле. Бизге жакындан аябай жардам болуп атат. Жерлерде өтүлүп жаткан курстар табигый илимдерди жана математиканы окутуунун эң алдыңкы эл аралык методикаларын киргизүүгө багытталган. Алар окуучуларды окуу процессине активдүү тартууга, алардын сынчыл ой жүгүртүүсүнө жана өз алдынча илим изилдөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. 12 жылдыкты колдойт элем. Себеби өнүккөн өлкөлөрдө ушундай 12 жылдык билим берүү менен биргеликте мектепти бүткөндө кандайдыр бир бала бир кесипке багыт алып, ошол кесип менен жашоосунда бир өзүнүн муктаждыгын, зарылдыгын толуктаганга аракет кылат экен да. Ошо STEM сабагын жогорку окуу жайларда окутуп баштаса деген бизде ой болуп калды. Себеби жогорку окуу жайларда bundan кабары жок эле келип, анан кийин мугалим болуп келип иштегенден кийин кабары болуп бизге окшоп курстарга окуп, анан кийин окуучуларга пейзаж жөнүндө түшүнүк берип, анан билим бергичекти кыйла бир ортодо бир кандайдыр бир үзгүлтүккө учурап же болбосо билим берүү тармагы ошон үчүн алдыга жакшы жыл албай атканын себеби, аксап атканын себеби ушундан экен да. Ошон үчүн бизде жаштарда да ушундай ой болуп калды, ошо жогорку окуу жайлардан баштап, ошол жактан баштап окутуп, маалымат берип, тарбиялап келсе, анан кийин мектептерге, билим берүү мектептерине келгенде буну окуучуларга берип улап кетүү бир аз азыркы караганда жеңилирээк болмок экен да. Жаңы методикаларды практикада колдонууга өзгөчө көңүл бурулат. Окутуу курстары аяктагандан кийин ар бир мугалим алган билимдерин колдонуу менен өзүнүн сабак пландарын түзөт. Мастер тренерлер мугалимдерди коштоп, алардын сабактарына катышып, күнүмдүк практикага жаңы ыкмаларды киргизүүгө жардам беришүүдө. Курстардын аягына чейин Кыргызстандагы бардык STEM мугалимдерин окутуу пландалууда. Биз негизинен бул окуу курсуну жүргүзүүдө 3 этапта иш алып барабыз. 4 күн бою мугалимдерди офлайн окутабыз. Андан кийин бир жума күнүнө 2 сааттан онлайн иш алып барабыз. Анткени биз окуткан негизги билимдерди мугалимдер кандай колдонуп атат, анан кандай сабактардын планын түзүп атат, ошого жардам берүү иретинде. Ал эми 3-чү жума болсо ошол мугалимдерге биз багыт берүүчү, толуктоочу катары мониторингке барабыз. Барып ар бир мугалимдин сабагына катышып көрөбүз. Ошонун негизинен жыйынтык чыгарып айтсам, жалпы жөнүнөн алганда бүгүнкү мугалимдердин ар бир аракетин баалоого болот. Анткени мугалимдер чын аракети менен мындай окуучуга биз жакшы көндүмдөрдү, пайдалуу көндүмдөрдү жеткизип калайлы деп, бүгүн өзүңүздөр жана көргөндөй эле ар бир сабакты изилдөө сабагы менен өткөрүүгө аракет кылып атат. Аталган 4 күндүк окутуу курсу өлкөнүн бардык региондорун камтыйт. Окутуу квалификациялуу тренерлер тарабынан өтүлөт.